досубуз, жүргүлө достор бирге, билгич болуп ойнойбуз. Билгичтер, билгичтер, барын билет билгичтер, Сыйкырстанга келсеңер, өсөт билимиңер. Билгичтер, билгичтер, Сыйкырстан бул сонунчу, кетик достор биз менен, биз болобуз билгичтер, билгичтер. Силер бул жактасыңарбы? Салам балдар. Кандайсыңар, достор? Биз Илбирске конокко келдик. Бирок кече бүгүн дем алыш экенин эртерээк келерибизди айтпай калыптырбыз. Эми ал үйүндө жок окшойт. Айла жок. Эми үйгө кайтабыз. Келгиле өзүбүз эле сейилдейбиз. Бизге эмне болмок эле? Бул жакка дайыма эле өзүбүз келип жүрөбүз го. Мага бул ой жаккан жок. А эмне бекер келдикпи бул жакка? Биз сак болуп, кооптуу жакка барбайбыз. Мисалы Юра же муз дооруна. Мейли анда, мен силер менен. Күтө тургула мени. Айбике, мына көрдүңбү? Баары жайында. А сен коркоксуң. Ошо да биз чоңойбодукпу? Илбирсти ээрчип жүрө бермек беле? Чынын айтсам, Илбирс жок, адашып кетебиз деп коркком. Жүргүлө кайталы. Балким ал келип, үйүндө күтүп аткандыр. Сарсана болбо, артка жолду эстеп калдык. Тияка кеттик. Ой, кайра эле ушул жерге келип калдык го. Адашып калдык деп айта көрбөгүлө. Мен чарчадым. А менин курсагым ачты. Мен да качка болдум. Өзүбүз күнөөлүүбүз. Илбирсти күтүш керек болчу. О, тамак жыттанып атат. Жүргүлө артыман. Азыр курсагыбыз тоет. Эй, мен муну жемек эмесмин. Балким бул жөн алма эмес. Эмне эле коркок болуп калгансыңар? Мына карагыла, эч нерсе болбойт. Бул алмаларды жегенге болбойт. Эмне? Уланган бу? Жок, бул сыйкырдуу алма. Мөмөлөрү да сыйкырдуу. Бул жашартуучу алма. Эгер ак жолтой муну жесе, жаңы туулган көзү ачыла элек күчүк болуп калмак. А биз наристе болуп калмакпызбы? Туура. Илбирс, бизди кетчил, экинчи антпейбиз. Макул. Бирок жетишип калганым жакшы болду. Сыйкырстанда ойлаш керек.
Силер бул жерди жакшы биле элексиңер. Жөнөкөй эле алма жеген жакшы. А мен картайганда сыйкырдуу алма бакка келем да, жашартуучу алманы жейм. Кайра жаш, сып-сылуу болуп калам. Мен дагы эч качан картайбаган сонун болуш керек, А мен жебейм. Өзүмдүн балдарым менен неберелеримен жаш болгум келбейт. Биздин дүйнөдө андай болбойт. Бардык тирүү жандар картайышат. Ушул жерден байел, жаңылышып атасың. Силердин дүйнөдө алмасы жок деле картайбаган бирөө бар. Ким ал? Азыр көрөсүңөр. Сыйкырсан. Эми бул жактан медузаны издейли. А медуза деген эмне? Медуза деген деңиз жандыгы. Алар сууда сүзүп жүрүшөт жана тунук кол чатырга окшош болушат. Медузалар абдан узак жашашат. Көп жыл жашап, анан өлүшөт. Бирок медузалардын өзгөчө түрү бар. Алар Turritopsis dorni деп аталышат. Мен медузаны көрдүм окшойт. Ал өзүнүн сырткы көрүнүшүнөн башка эмнеси менен өзгөчө? Келгиле, таанышып өзүнөн сурап көрөлү. Мен өз жашоомду кайра башынан баштай алам. Демек, картайгандан кийин кайра жашарып, жашоомду кайра башынан баштай алам. Убакыт мен үчүн токтоп калгандай. Бирок, бул кандайча болот? Медуза өзүнүн жаш формасына айланып, жаңыланып турат. Бул процесс трансдифференциация деп аталат. Turritopsis dorni муну өмүрүндө бир нече жолу жасай алат. Бул аны баарынан өзгөчө кылат. Ал дээрлик өлбөс болуп саналат. Мына, бүгүн силер укмуштуу касиети бар медуза менен тааныштыңар. Рахмат сага. Ийгилик каалайбыз. Көп жашап бактылуу бол. Жакшы баргыла. Мына, биз келдик кайра. Күтөт бизди жаңы окуя. Адашып кеттик, араң бул жерге жеттик. Көрдүңөрбү илбирси, таап алды ал бизди. А мен жакшы сабак алдым, барыңарды сактап калдым. Мен жеп кое жаздадым, жашартуучу алманы. Билбей жеп алмакпыз, кичирейип калмакпыз. Бирок биз эртерээк чоңоюшубуз керек. Албетте чоңоёбуз, акылдуураак болобуз. Кызык окуяларга умтулгула баргыла, жаңы нерсе үйрөнүүдөн ырахатты алгыла. Билдик дагы кызыгын, өлбөсүн медузанын. Эртең дагы көрүшөбүз, жаңылыктан бөлүшөбүз.